Рахмат, Дастан Арсызбекович. Кыргызстан контрабанданын мекени экенин дүйнө коомчулугу билет, анан кыргыздын коомчулугу билет, анан биз билебиз. Тилекке каршы сиздер билбейт экенсиздер. Бүгүнкү баяндамаңыздардан айтып атасыңар да Кыргызстанда контрабанда бар, бирок контрабандисттер жок. Биз издеп атабыз, биз иштеп атабыз. Болду. Башка эч нерсе унуткан жок. Мына бул жака келген материалдарды карадым. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дардаңов жазыптыр. 2017, 2018, 2019 жылдын биринчи жартылыгында бир гана контрабанда боюнча кылмыш иши козголду. Ал дагы 2017 жылы 22 килограмм алтын менен Манас аэропортунан Бакыт уулу Нурис деген бала кармалып, УКМКга барып анан жок болуп кетти. Айтып бериңизчи, ушул кылмыш иши эмне болгон? 2017, 18, 19 жыл бирге кылмыш иши козголду деген туура эмес маалымат. 2017 жыл 185 кылмыш иши козголгон, 2018 жыл 199 кылмыш иши козголгон, 2019 жылы 197 кылмыш иши козголгон. Сиз ким болосуз? Мен башкармалыктын башчысынын орун басары Исмаилов. Анда сиз Нурлан Дардаңовдун жазган немесин жокко чыгарып атпайсызбы? Жок, ал конкретно бир эле түрү алтын боюнча болуш керек, жазылган болуш керек. Ошол контрабанда боюнча бир гана кылмыш козголду деп атпайбы? Жок, бир эле кылмыш эмес, контрабанда боюнча мен Жок, мен калп айтып атамбы же Дардаңов калп айтып ал атабы? жерде алтын боюнча айтылган болуш керек. Ошон үчүн ошондой берилген маалымат алтынга байланыштуу контрабанда болуш керек. Ошол иштин эмнеси менен бүттү? Сурооңузга түшүнбөй калдым. Ошол иш контрабанда менен 22 килограмм алтын этегине чыктыбы? 22 килограмм боюнча биз ГКМнын төрагасынын орун басары Салиев. 22 килограмм боюнча бизде материал жок, 12 килограмм боюнча материал бар. 12 килограмм боюнча сот решениясы менен штраф болуп кеткен. Булар кайталап отуруп жок койдум. Меники токтотуп тургулачы убактымда, шуулдатпай. Токтобойт, кошуп беребиз. Эй, Кошуп беребиз. тургуч алдар деген эмени? Сиз сүйлөгөн сайын убакыт кете берет, кошуп беребиз. Эй деген сайын да эме шот жүрө берет. Берде минтип жазылып турат. УКМКнын зданиясын алып келинди. Ошол кезде УКМКнын башчысынын орун басары Б. Сүйүнбаев тарабынан УКМКнын сотрудниги аркылуу чыгарып кеткен. Ошондон кийин 2 жылдан кийин силер розыска объявляйте. Ал факт боюнча военный прокуратура иш козголгон. По факту укрытия боюнча. Дело военной прокуратурада. Эми УКМК өзүңөр сыртка чыгарып качырып жиберип замы. Анан кийин кайта розыска объявить этесиңер. Анан ким ишенет? Розысты биз объявить эткен эмеспиз, военный прокуратура объявить эткен. Сиз кимсиз? ГКМнын төрагасынын биринчи орун басары Салиев. Бул УКМКда ошол кезде Болот Сүйүнбаев чыгарып жиберген деп атат. Факт болгон. Бул факт боюнча военный прокуратура укрытие боюнча злоупотребление боюнча иш козголгон. Дело военной прокуратурада. Сиз жакшы түшүнөсүз. Эми УКМКнын орун басары устный немеси менен чыгарып жиберди, кийин ал бала жок болуп кетиптир, анан кийин розыска объявить эткенде. Мына ушул да урууну 22 килограмм алтын менен кармап туруп кайта кое берип жиберип, розыска кыйкырып атпайсыңарбы? Туура, факт болгон. Факттын негизинде айтып атпаймынбы, военный прокуратура иш козголгон. Аман эле болгула силер, сейфтен акчаны урдап тургансыңар. Так, Кыргызстандан накталай акча чыгарып кеткен бул контрабандабы? Сөз бересизби? Декларациясы жок акча чыгарылса бул контрабандабы? Декларациясы жок болсо, азыркы 260 берененин бажы кодексинин 260 беренесине ылайык 10 000 доллардан ашкан акча сөзсүз түрдө декларация болуш керек. Анан чектөө 10 000 доллардан ашкандан кийин декларация кылгандан кийин чектөө жок. Канча чек кетет, канча Каржы полициясы азаттык бийликтөөсү боюнча жооп бергенде Кыргызстандан 932 миллион доллар акча чыгарылып кетти. Бул контрабандага киреби, кирбейби? бул банковский перевод болгон. А кечеги пачкаланган акчалардын чыгып кеткени, Ал боюнча мен жооп бере албайм. аэропорттогу чыгып кеткен видеолор жөнүндө 260 статьянын негизинде 10 000 доллардан ашкандан кийин сөзсүз түрдө декларация жазылат, чектөө жок. Чектөө жок. бул сизге Эчтеке тиешелүү төлөп. суроо эмес. Сиз отуруңуз, ички иштер министри жооп бериш керек. Манас аэропортундагы бир таңгак акчаны көтөрүп кетти, Керимовду өлтүрүп. Ошону сурап атам. Ички иштер министриге айтыңыздарчы ушул. Бир таңгак акчаны көтөрүп келатат. Керимовду өлтүрүп салды. Ал кылмышта 20 секунд бергиле. 30 жеп койду булар. 20. Урматтуу Рыскали Чиновекович, ички иштер министри аэропорттун ичинде иштебейт, биз сыртындабыз.
Амал таможня жактардагы паспортный контрольдуктар өлтүргөндө сырттан өлтүрбөдү, аэропорт сыртынан. сыртында. Силерге кирбейби ички иштер? Сыртын биз карайбыз. Ошо эми сырттан өлтүрбөдү. Булмайчы Сыртын эмне? биз. Адам өлтүрүү фактысыны ички иштер министрлиги карайт. Да, контрабанда ал жак бизде. Ошо кылмыш иши боюнча айтып койсоңуз, Бизде бүгүнкү күндө, бүгүнкү күндө бизде контрабанда, коррупция жана должностной кылмыштар жок да, экономический кылмыштар. Бизде жок бүгүнкү күндө. Бурмалуу агылы, мен убактым бар жок болсуңар дем. Аштар Астаханов, жанагы аэропорттогу убийство болбоду, ошо боюнча айтып койсоңуз, ошону сурап атат. Убийство боюнча сурап атасызбы? Ооба. Ал убийство боюнча бүгүнкү күндө биз тергөө жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билгендей, мен маалымат өткөндө бергем. 4 адам аныкталган, анын ичинде экөө кармалып, экөөсүнөн $180,000 биз тинтүү учурунда алдык, жана экөөсү издөөдө азыркы күндөчү. Акчалардын азыркы күндө тергөөнүн эмеси болгондуктан, купуя сыры болгондуктан каяктан экенин кийин айтып беребиз. Кийин укпайдыраак болсо дейм. Деги жалпы кылмыштуулук менен айтсачы, мына 100 миллион доллар менен Арпачиев кармалды, 14 жыл алды. 200 миллион менен Чалабаев кармалды, 5 жыл алды. $5,000 кылган УКМКнын немесине 50,000 сом штраф салдыңар дагы, Жусупов менен 300. Жыйырма секунд берилди сизге. Жооп берип коюңуз, Жеңиш Барпиевич. Эми урматтуу Рыскелди Чыныбекович, ар бир иштин өзүнчө немеси бар, өзүнчө жагдайы бар. Сиз айтып аткан маселени албетте бул азыр мына биздин финансы, каржы полициясы дагы бажы кызматтары белгилеп кетти. Эгер ошол акча чыгып атканда декларацияга кирбесе, $10,000 ашканы бул контрабанда. Мына эгер декларация киргизип, баягы неменин бул жерде өзүнүн неме тартиптери бар. Бул жерде мисалы үчүн мына азыр булар айткандай банк аркылуу өтсө, бул банковская операция. Банк аркылуу кеткен акчалар далар. 10 секунд. Менен коррупция менен кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттик Сооронбай Шариповичти уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеттиңиздер эртерээк. Рахмат. Кийинки сөз Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат, Дастан Арысбекович. Жеңиш Барпиевич, ким айтат билбейм, айтсаңыздар, ошо могу жаңы жазык жорук кодекстери жана кылмыш боюнча кодекс кабыл алгандан бери канча опер жумуштан кетти? Барбы маалымат? Кожобек Жайчыбекович, бүгүнкү күндө бизде мисалы өз убагы келгенде пенсияга кетип аткан кызматкерлер бар. Алар сураган жокмун. Бирок жөн эле мисалы жаңы кабыл алынган жазык жана жазык процессуалдык кодексинин негизинде биз иштебейбиз. Жок, аны да айткан жокмун. Ошондон кийин эле кеткендер барбы деп атам. Мен антип жазбайт дем. Мен силердин мыйзамыңарга каршымын деп кантип. Андай жок, андай жок. Эми мен айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, коррупция менен, контрабанда менен күрөш үчүн укук коргоо органдарынын жашоо шарты жакшы болуш керек. Текшерүүчүлөрдүн жашоо шарты жакшы болуш керек. 5 баласы, 6 баласын бага албай жүргөн опер, же болбосо ошол укук коргоо органда иштеген адам канча жолу не ут койгула? Барын кетирип ийгиле керек болсо. Күрөшө албайт. Мына бир гана сот системасына жардам берип атабыз. Айлыгы менен пенсиясын көтөрөлү, коррупцияга малынбасын деп. А Жеңиш Барпиевич, өкмөт бир реформа жүргүздүңөрбү? Контрабанда токтобойт. Мен айтып эле коеюн. Не ут коесуңарбы, барын кетиресиңерби, бөлөгүн алып келесиңерби, бул токтобойт. Көз алайып 10 баласын бага албай аткан ошол сотрудник айласы жок барат ошол кылмышка. Аны кызыктырыш керек. Аны байлаш керек, ушундан айрыласың деп. Мына ошондо гана бизде тартип башталат. Контрабанданы билбейбизби? Толуп атат. Көчөдөгү саткан бензинден баштап кирип аткан тонналагандардын баары тең контрабанда. Бирок жашоо шарты да карайлы да.
Мынакей, жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин РПП'ни оңдоп келе деп атабыз. Мындай боло турган болсо Кыргызстандын бир 5 жылдан кийин почти 90% иш косколуп текчеде калып калат документтери менен. Косколбосо дагы ошондой себеп менен.